Assalamu alaikumlar, hurmatlı mening uyarmanlarım. Бүгінгі жұма 26 iyun 2026 жыл Бөрбаш айылындағы Улуу Атамекендик соғышта құрбан болған батырларға арналған естелік. Бұл болса Алган соғышында қатысып құрбан болған ошондой эле учурда аман эсен жашап аткан, бирок ошол кездеги алардын эрдигин жаш муунга үлгү катары көрсөтүү максатында коюлган эстеликтер. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн Бөрбаш айыл аймагына Алтын Арашан айыл аймагынын Бөрбаш айылына инвесторлор келип жатыптыр. Ал инвесторлор бүгүн ошол жергиликтүү тургундар менен жолугуп, ошол эмне иш кылган атышат, кандай иш кылган атышат, ал иштин элге кандай пайдасы болот, жергиликтүү бюджетке кандай пайдасы болот, иш орундары жана башка соц жардам деген сыяктуучу. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшыбы ден соолугуңуз? Чогулушка келип калдыңыз. Чакмыш болосо баама бириктирчи деп келдим. Туура. Айыл тургуну болгондон кийин обязательно айылдын ушундай жашоосуна аралашып туруш керек. Анткени ошол ар бир элдин мнениясы керек болуп атат. Ошон үчүн биздин инвесторлор келип атат. Туурабы? Бул уже биздин айылдык маданият үйү Бөрбаштын. Азыркы чогулуш ушул жерде болот. Саат 10 болоюн деп калды. Чогулуш 10го болжолдолду эле. Айыл тургундары четинен келе башташты. Бул биздин айылдык ветврачтын кабинети. Бул почта кызматы. Суунун нугун оңдоп берсе, эки жакка капкага кетирбесе болду. Чогулуш башталганы турат азыр. Элдер чогулуп калышты. Азыр эми көпчүлүк эле жерде тала жумуштары болуп, элдин көбү чөп чагы менен алек болгондугуна байланыштуу. Ичине элдин саны азыраак. Чогулушту баштай берем. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чогулуштун катышуучулары, биздин айылдын тургундары. Бүгүн күн тартибинде бекитилген 3 маселени бекитебиз. Биринчи маселе болсо речканы казуу уруксат алуу маселеси, экинчи маселе болсо маршруттан тарифтери, үчүнчү маселе болсо аткорум маселеси. Ошолорду жайдын күнү токтотуу же болбосо сыртка чыгаруу маселеси. Азыр эми ошол келген коноктор менен силерди тааныштырып, Кулетов Эрмек Маралбаевич биздин Алтын Арашан айыл аймагынын айыл өкмөтү, Оздиев Нурматова биздин аксакалдар сотунун төрагасы, жеке ишкер Бурданова. Азыр сөздү Алтын Арашан айыл аймагынын айыл өкмөтүнө Эрмек Маралбаевич Кулетовго сөз берет. Саламатсыздарбы? Негизгисинен өзү айтылып кеткендей, бүгүнкү күндө силер чогулуп аткан себебибиз бияктан бул жеке ишкер Нурландын кайрылуусу келип түшкөн. Бирок буга чейин негизи ушу кадрдардын бери жагында тартибинде бул
комиссия түзүлгөндөн кийин bu жерин аныктап администрация көйлүктү берип анан ошо проектти жазган экспертизага кетти. Андан кийин ошо экспертизага жеткенде, экологический экспертизага жеткенде ошол жактан анан элдин макулдугун алуу деген пункт бар болчу. Анан бүгүнкү күндө бул Нурлан келгенде эртеңки күнү маселе болуп калбасын деп документтерди баштабастан даярдабастан азыркы биринчиден келип элдин макулдугун, если макулдугу болсо, макулдугу берсе, бербесе кандай чечим кабыл аласыңар, сиздердин иштериңиз. Если макулдук алса, ошондон кийин анан ишти баштагыла деп сунуш бердик. Анан ошол жерге макулдук болгон бүгүнкү сиздер чогултуп отурабыз. Бияктан эле негизгисинен бул берги жайыттагы карьер менен бул суунун нугу жоолору башкачараак. Бияктан эң биринчи заключение эмеден алат, МЧСтен. МЧСтен заключение алса, анан дальше иштер кетет. А если МЧС заключениясын бербесе положительно, анда разработка болуп ошонусу. Анан селденстволорго чыгарып атабыз. Анан кичине бир силерден азыр кечирип турайын. Бияктан чогулушту баштап коюп, силерге бир краткий кыскараак маалымат берип, айда жүрүп аткан, анан мага уруксат берсеңиздер. Биякта болсо протокол жазылат. Анан сиздер кандай чечим кабыл аласыңар? Ал сенин эмне болот. Сенин чечим менен лайыктуу иши бар. Бияктан азыр Дөөр баш айылындагы тротуар салынып турду. Салып келатат. Бүгүнкү күндө бул эмеси финансированиясы эки жактан болмок. Бул областной фонд менен республика. Бүгүнкү күндө баягы 50%-на жеткенге токтолду. Азыр облус фонддун отуруму болот. Ошондо бул акча бекип, анан акчасын которсок, жакын карады баягы баштап бул эме боюнча, тротуар боюнча. Бул факт кышында кырсык болуп эмеси күйүп кетти. 1 миллион 150 го, 1 миллион 150 менен бүгүнкү күндө ошо капитальный ремонт бүтүп калды. Где-то могу выжимаем ичине ачык факт көрүшүп көрөбүз. Ошо баягы кыскача ошо баягы чоң көзгө көрүнүктүү болуп аткан жумуштарды билдириш. Анан эми бияктан жана аткорум жөнүндө айтылып кетти. Бирок эми баягы негизинен бул айылдын ичинде аткорум санитардык норма менен негизинен болбойт. Определенный канча бирүүгө чейин эле. Эми аткорум болгондо эле мурунку мал багуу деген бар болчу да. Мал багуу менен мана аткорум эки башка да. Мал багуу жанагы күндө баягы уйса кону уйсасаң деле аны билинбейт. Аткорумда тургандан кийин анын баягы жем чөбү башкачараак болот. Жит андан тышкары жанагы чыккан кыктардын баары ушу тегеректеги ошна колоңдорго, соответственно, келген конокторго деле бул ыңгайсыз да. Запах аябай чыгып атат. Ошол эки ошонго гарантия коюп туруп, эметип коебуз, чыгарганга эметип. Башын койбойбуз. Бияктан негизи деген штраф бар эмес ошол. Бияктан мындай да, эң эмени заключенияны санэпидемстанция берет да. Санэпидемстанциянын өз нормалары бар. Азыркы тапта бул аткорум негизи нормаларга дал келбейт. Негизгисин. Ошол жерге азыр бияктан бирсе сүйлөшүшүбүз керек эл менен. Андан бир чечим кабыл алышыбыз керек, бирибизге ыңгайсыз жаратканыбыз керек. Апрелге чейин дегенбиз да. Анан эми негизи чечимдер кабыл алынып атпайбы? Кабыл алынгандан кийин кеңеш бекитип берет ошол нормаларды. Ошол нормаларга дал келбесе, Бузулар кодексинин негизинде биринчи предупреждение берилет, экинчиси болсо жана Бузулар кодексинин эң биринчи штрафы 5500 сом. Ошол мыйзамда бекитилген айып пулдар ушул. Баягы угуп отурсак, баягыдан ажыдан келген киши керек. Кап айтпайт, ажыдан келген киши бирөөшкө айтпасын, бок сасып атат. Тарас анан кандай болот? Бияктан эме бул Дарьянын нугунда мурун Асаналиева деген күбөлүк берилген. Бирок деген ал берилген күбөлүктү башка субаренда бар деген. Мыйзам боюнча субаренда Асаналиева деген ким? Бизде бар ошондо. Жок, жанагы кимдер казбады бир МЧС билесиз, ЧИСКага деп кирип калышпады бир 2 жыл мурун ошо.
ошолор деген Нурбек деген киши бар экен, МЧСте иштеген. Ошол киши. Заключение алышканды, анан бирок могу Асаналиев Нурбектенби? Ошо Асаналиев ошо аялына берипти. анан аларды өз иштетпестен субарендага берип, субарендага берилгени аныкталып туруп, анын бөлүгү жокко чыгарылган. Бүгүнкү күндө бул каракол өлкөнүн ичинде бирөөсүндө да күбөлүк жок. Жана казып атат деген бир информация келипти, анын баары мыйзамсыз, бирөөсүндө да күбөлүк жок. Мына жақында суаттан сайларды қалуға запрет қылып президенттің өзі указ шығарды. Азыр боюнча мына мемлекеттик жактан азыр негизи Дарыянын буктары бар эмеспи? Ичинен казына алынып, бул МЧСке жүктөлгөн. Бул азыр МЧС заключение берсе дагы, бербесе дагы ошол эклердин заключениясы негизинде анан иш алып барылат. Азыр бирок да азыр МЧС деле мындайча айтканда өзүнө каршы чыгабы чыкпайбы аны биз айта албайбыз. Именно МЧСтин заключениясын алгандан кийин анан иш башталат. Булар келип көрүнгөн жер казып эле ойкулуп токойду чегизип атпайбы булар. Мындайда. Мына жакында эле казышты ар бир жерде токойго уже суу кирип атат. Мындайда. Анан эми урматтуу агайын туугандар, биз азыр силерди чогулткандарыбыз мындай болуп атат да, сен үнүңөрдү угуп, сен кандай чечим кабыл алсаң, биз ошол эркиндейлер полностью протоколду беребиз. Ким кандай сүйлөйт, же макулуңарды, каршылыгыңарды сиздердин оюңуздар бугалдырып келет. Силерди азыр бажбурлап бергиле, титкиле, бүткүлө деп биз эчтеке айтып атабыз. Биз мыйзам чегинде жаран кайрылды, биз элди уюштуруп бергенге милдеттүүбүз. Биз ошол эркин уюштуруп берип атабыз. Ал түшүнүктүү, анын жанатан бери айтып атасыңар, ал түшүнүп атат. Мындай болуп атат да, бир 2 жыл калсын деп аким болуп, моякка отуруп сүйлөгөнсүздөр 2 жыл мурун, көрөбүз кандай иштесе, эгер туура эмес иштесе, булар токтотобуз дегенсиңер. Анан рекультивация кылат дегенсиңер. Тек жерде могу кышында чыгып 1-2 чырганак чагып койсо 20-30 миң экологияга штраф салат. А тек жерде гектарлап токойду жууп кетти, вообще жок токойду. Кагырагында таш болуп калды, сай болуп калды. Эмне үчүн ага экология көз жумуп атат? Эмнеге рекультивация жасабайт ал жерде? Эми Гектарлап бир ал сот үй болсо да бир жөн. Бир нече гектар жерди жууп кетти. Көз жумуп коюп отурасыңар, мун чыкпайт ошо. Biz maşına taş alsın çalıştırmayın. Казып атканда биз чара көрүш керек да, сиз дубай керек. жок, чара көргөндөр эле бизде биякта деген өзүнүн правоохранительный органдар бар да, мисалы үчүн милиция, экология, экотехинспекция, СНБ. Ошого силер баш ийбей эле казып атат деп силер бир арыз жазсаңар керек да, правага. Жок, биз кайрылып берип атабыз. Анан силер баш ийбей эле казып атабыз. Иә. Сиз жакалыктарга да баш ийбей эле казып атышабыз. Жок, мисалы үчүн биз правоохранительный органдарга берип атабыз, мына казып атат, карап бергиле деп. Карап бергенден кийин эле барат, келет, кармайт, андан кийин эле кайра иш болот да, ошондой сыяктуу. Бирок мен сиздерге айтам, бүгүнкү күндө биякта азыркы тапта бирөөндө да газ лицензия, свидетельство жок бүгүнкү күндө. Анда бияктан касса ылдыйгыла токтотуп койбойбузбу, тараптарын алып туруп элебиз биз айтып. Анда бизди камайт. Биякта мындай деп, мисалы үчүн сиз же мен бизге андай укук берилген жок да, сиз бар камагылып. Биз только биякта правоохранительный органдар бар да, ошол эклер иш алып барыш керек негизи. Ошону айлык анан акимдин да күчү жетпей ошо бир организация. Ошол негизи казып аткан. Жок, жетпейт. Болду деп. Жетпейт болду. Эми биякты чечебиз ким? Анын козголгону всё уже проехало. Эме Маралбаевич, ошол вопроско чечип мына азыр ким Акылбек айтып берди. Жанагы ишкаш. Азыр 1 саат болуп калды. Могу 40 мүнөттөн болчу. Эми муну канчанчы жылдан бери күрөшүп келатканбыз балдар. Мектебибиз бар болуп өзүңүз билесиз, шарт жана көп балдар шарт окуп атпайбы. Анан эле барсак, маршруттарды айтат, биз чечип беребиз, макул жууп беребиз дейт дагы. Анан деген бул маршрутный линиялар экиге бөлүнөт. Межгородный, анан межрайонный, внутригородный, тоже межрайонный. Анан ошол эме линияларды жоюп туруп элечи. Общий эле бир эме өкмөткө кайрылып бир эмет бербейсиңер. Бияктан азыр бүгүнкү күндө бул вопрос боюнча, бул маселе боюнча жалгыз эле берип баштыкпыз. Бул аймак боюнча азыр маселе болуп атат да бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө муниципалдык ишканага ошо уставтарына өзгөртүү киргизип, биз ошо муниципалдык ишканага эле өзүбүздүн муниципалдык линия деп ачык ошо документтер даярдап
Ошондо чечет да эмесе. Ошондо чечет. Эметпейт. Бул биринчиден, экинчиден болсо биз мисалы үчүн жанагы кымбаттап кетип же болуп аларга дополнительный финансирование берилсек, мыйзам жол бербейт, анткени ал линия частный болуп атат да. А если муниципалдык болгондо типа дотационный акча коротуп берсе болот да, мыйзам жол берет ошонусу бар. Анан бүгүнкү күнү баарыбыз атабыз, эми баарыбызга белгилүү атат, городдун ичиндеги маршруттардын баарын токтотуп, электробустарды киргизгендер. Соответственно, жана айдап жүргөн маршруттардын баары бошоп атат да. Алар баары эле шаардын четине чыгат. Же болбосо сатабы жагында, бирок бүгүнкү күндө как мындай жаран катары караганда саярка 60 сомдон 95 сомго чыгып кетти негизгисин. Мындайча карап келгенде. Эми аларды бир четине карап көрсөк ушунча болот, ушуга. Эми азыр бияктан 20 сомдон 25 сомго болот. Бизден азыр ошо тилер чалып суранып атат да, тиги басым көтөргөн только депутаттардын сессиясынан кийин ошо макулдугун берет экен да, ага чейин тилер көтөрүлгөн, алар мыйзамсыз болуп иштегендей сезип болуп калат экен да. Анан алар деген азыр айтып атат, 20 сомдон 25 сомго көтөрүп бергиле деп, окуучулар 5-класска чейин 10 сом болсун дейт. 5-класстан 11-класска чейин 20 сом, чоң кишилер 25 сомдон. Ар жакта эми 5 сомдон бөлүп ала алат адамдар. бөлүп алат. Если сиздер азыр макулдук берсеңиздер, ушул эме тарифтер боюнча протокол боюнча жана кеңешке кирем, кеңешке көтөрөсүн. Убагында чүктөсүн деп айтыш керек. Ошо азыр деген Алмазда мындай болот. 7-15 келсе, 8-те чыгып аткан жумуштар Алмазда бул 20 сомдон жүргөндө булар деген линияга 2 да маршрутка коет экен да. Ошондо деген 55 мүнөт 1 саатка чейин болуп калат экен. 25 сомдон бул берсеңер 3 маршрутка коебуз деди. Жарым саат сайын жүк турат деди да. Булар ошентип кое берет жанагы. Булар азыр баягы Жок, 5 сом өзлөрүнө коюп атат да тиги. Азыр эми окуучулар каникулга чыкты бизде да каникул дегендейлер болуп атат да. Булар кааласа кел, каалбаса киши болсо келет, болбосо. Кечкилер мисалы үчүн бияктан кете тургандарын да албай эле кетип атышат, таштап коюп элечи. Ол 6-да өткөндүгү кеңейет. Иши анан эртеңки бирөө келет, бирөө келбейт. бияктан азыр бул жана биринчи рейс жүрбөй калып атат. Анан кечкиси да эрте токтоп калып атат. Ошондой. Азыр маршрутка канчага чейин жүрүштү? Былтыр барып Булар графигин биз сурап, ошо менен группага жиберип коебуз, тактап көрүп. Убагында жүк келген туура болуп атат да. Анда жумушка кетип кетип атышат бара. Косто иштегендер алып да жумуштан чыгат, маршрутка кетип калат. Бирөө калып калышат да. Сезон сайын эметет да, квартал сайын. Например, кыштын күнү болсо эрте келет, аны бир 6га чейин, жайдын күнү бир 7-8ге чейин создуруш керек, например, күн кечке Ошону керек. Ошону чечсеңер, 5 сомго көтөрсө көтөрөбүз. так, тариф боюнча негизинен түшүнүктүү болду. Хорошо, мына азыр карап жүрүп, заводдо кат жүзүндө да кагаз. Ana ne? Pazar günü düşsün de. Pazar günü öyle. Pazar günü düşmüyor. Так, тариф Bravo. так, буну урматтар, буну жазып алдым. Буну тактап туруп, негизинен бул боюнча чакыралы. Экинчиси болсо жанагы эми аткорунда берет. Аткорунда мындай кылалы. Биз азыр бияктан айыл башчылыгына эшеп барабыз. Кайсы үйдө аткорунда бар эмеспи? Бияктан санатидан станция менен келип, бизге түшүндүрмөсүн беребиз. Канча малга чейин кармайт, канча убакытта эметет. Андан кийин эсе жанагы маселени жойбосо, анда жана айып пулдар салыгы ошо 2 өтөлүп да. Ошол боюнча ишеп барабыз. Ошол айып пулдар канча болуп экен? Негизи мыйзамда жазылган да, бузулар кодекс бар эмеспи? 5500 сом. Ал биринчиси. Андан 15 миң, анан камалга чейин барат. Ошону толук түшүндүрүп берип койгула, а то 5 миң төлөп коюп жүрө берет. Жок, бияктан азыр санатидан станция менен келип бизге билдемесин берип берет. 5 миңге төлөсөң, ал багым неге? Ай сайын да жума сайын төлөйсүң. Көчөгө боктоп көндө дагы маселе каралат. Негизи мындайдыр, көчө границадан чыккандын баары бул муниципалдык жерлер да, то есть мамлекеттик жерлер. Аяка эч кимдин төккөнгө, мустар таштар аркылуу турганга эч кимдин акысы жок. Бизде мисалы айылда көрүлөт го. Айылда чыккан төлөп коюлу мен бокко төккөнгө эч кимге аренда берилген жок, эч жерде болуш керек. Жерде мен баягы эмек алганда эле
Мындай да айтпай шöyle. Так, сөз боюнча бул боюнча ишеп барабыз. Могу понедельниктерден баштап. Так, эми сиз жана сурап бердиңиз жана эмени тротуарларды. Бул тротуардан эмени айтыңыз азыр. Жакта деген 7 миллион сом жана тротуарга бердик. 7 миллион 700 бул жана тротуарга кеткен, анан жактан экөөбүздүн ичине хозяевыбыз кетип калыптыр, айлашып өзүнүн. Мы не учли это. Лоток. Лоток кайра дополнительно тендерге берип, анын сатып уже 4 миллион болду. Ошондо 1 миллион сом бүгүнкү күндө областной фонд болуп эмеге киргизилдиз бир сатан. Анан могу биринен 10-на чейин жана 6 ай күндөн эне отур болуп эмеспи. Отурга бекитип берсек, мунун акчасын котаруп берсек, бул бүтөт. Ошо акчасы чыгармак турат. Бул азыр өзүнүн акчасына чыгарды. Азыр эми кой тургула. Бул мындай. Проектisi көрдүңөр белек? Меники. Таза суу азыр долбоор. Таза проекти. Ал качан ишке ашат? Өткөндө да бергенбиз, бүгүнкү күндө сиздерге айтабыз. Проектisi даяр 2 ай. Бөлүү башы менен каражалдыкты. Бирок ал темеде Яна тротуар салдыңар. Яна ертең таза суунун проектisi келе турган болсо, турба саласыз. Кандай кылсак? Аны каяктан алып өтөсүз? Маселе эми жаралат да. Ошол үчүн биринчи бунун проектисин көрүп туруп, каяктан бул басылат. Таза суунун турбасы каякта жатыш керек. Азыр эми үйдү чукуп кирбейсиң астына. Туурабы? Бирок эми Абдрахматова бул Муктаждык болду. Тегини биринчи салып туруп анын үстүнө коюш керек да. Өзүң ойлоп көрсөң. Эми кыргызып турган эме дагы туруп турат. Биринчи таза суунун астына түшүрүп туруп, андан кийин үстүнкү иштерди жүргүзүш керек эле. Азыр эми саласын 7 миллионго канча миллион кетти. Эртең келип туруп таза суун бул ишетип, басымча этпейт. Эгер мунун астына болсо, булар 1 метрде бияка жылбайт. Биз по проекту кетебиз деп талкалап туруп астына кирет. Ушундай. Потому что ал кылым туруш керек. 200 жыл тура турган таза суунун маселеси бул. Тротуарыбыз да сүртүнөн жасап койчу. Ошон үчүн астыңкы маселесин биринчи чечип туруп, андан кийин үстүнкү маселени чечиш керек. Абдрахматова пандемияны барам дейм. Ошону менен аябай тыккан иштебесиңер. Кийин бул жоопкерчилик сага да түшөт. Потому что айлөкмөт башчысы сенсиң, акчаны короткон сенсиң. Маселе ошондо жаралып калбасын. Анан кийин азыр лотокду коеюн деп атасыңар, суу жеп атат. Мунуңар уже асты кетти, астынан кетип атат. Азыр буну басып эле тиги лотонун ичине коюп койсо, мунун кышайып бир жагына капталат. Burada davaya kulak kalktır yani sana vardırlar. Жок, мындай болду да. Биз тиги салдык, элдин акчасы жок туруп калды да. Анан айла жок. Акчасы жок болсо салбасын. Башка подрядчик tutsun да. Акчасы бар подрядчик салыш керек да. Эмнечи? Мен аны деген арзан неме менен кирет, өзү биз тендер көрөбүз, кирген деген Жок, мына азыр муну токтоп калганы мына 1,5 ай болду. Муну апрелде эле ушул кейпиге келтирип койгон. Апрелдин 15-20 эле ушундай болду. Мына ошондон бери 2 почти 1,5 ай 2 ай болду. Ушундай. Я алибасы элден чыгарып тазалап атат. Бул эмнеден көрүнүш? Алар чачып талкалап ушинтип көргөн жок, кумун чачып эле кете бериш керек. Эми ушул менен булар менен иш алып барабыз. 2 айдан чейин ойрун порядогуна келтиребиз. Болбосо мына жээндей топурактын баарын алып тыкайтып жасап койсун да. Азыр ал талап кылбай, акчага талап кылбай эле. Кумду бияка өңгүтүп, үстүн таптап, пресстеп, баягы асфальтта чейинки маселесин бүтүрүп койсо, акча талап кылбайт го канчалык деле. Кандай дейсиң бу? Хорошо. Азыр мана бүт жолун тар болду. Яңы топурак төгүлгөн, бияңды кум төгүлгөн, ал жайылып, асфальт үстүнө таш чыгып атат. Бул контейнерден жаман, бул галалёкканда жаман болуп атат. Шебин асфальттын үстүндө турганда. Понимаешь? Бул абдан чоң маселени жаратышы ыктымал. Эгерде ошондой жаралып калса, кийин анан сүйрөлүш. Айта берди, бул киши ушинтип айта берет деген деп. Сиз айтканыңызга рахмат. Биз деле жөн эле 55-ке келген жокпуз да. Ошону аябай тыккан карабыз. Ошону неметине ошону алып, тазалатып, бул жерди чыкытып,
кумдарын төктүрүп бул жердин үстүн таптатып басып. Андан кийин экинчи маселе. Эми бул жерде ар кандай кесиптин ээлери бар бул жерде. Мен билбейм кандай болуп атат. Бир адам бул шебен эмне экенин түшүнөт, сай эмне экенин. Бир адам муну түшүнбөйт, потому что мен деле машинени айдап бирөө за рулем айдап баратса, бирөө аны айдайт, кандай знактарын билбейт, эмне болушун билбейт, качан бузуларын билбейт. Ошол сыяктуу бул жерде дагы туман болуп турат. Биринчи себеп силердин азыркы кемчилигиңер. Биринчи түздөн түз экологияны могу жерге чакырыш керек болчу бүгүн. МЧСти чакырыш керек болчу бул жерге. Алар келиш керек, алардын корутундусу жок. Эч ким бияқта баа бере албайт. Мен де бере албайм. Туурабы? Менин оюм жетет, бирок кесибим жетпейт ошол. Ошол мен ал жер маселени кийин эмне болуп бүтөрүн мен окуган эмесмин. Ошол эки киши бул жерге келиш керек болчу. Түздөн. Ошол эки киши бүгүн жооп бериш керек болчу. Корутундусун чыгарып, же болбосо чыгарбай жүрүп, алып ушул жерден элдин мүнөзүн, сөзүн угуп алып туруп, ээлтип калып туруп, анан кийин ошол жерден чечим чыгарып, ошону ойлонуп, анализдеп туруп, анан кийин дагы чогулуштар болот. Бул бир жыйын менен бүтө бербейт. 2-3 жыйын болот дагы бул жөнүндө. Ошону менен ушундай иш алып барсак жакшы болмок. Азыр бул жигитти дагы бушайман кыласыңарчы. Анан аягында мына алды камалып атат. Өзүңөр көрүп атасыңар. Ушул именно карьер боюнча камалып атат. Илейген кишилер. Жөн эле жоопко кетип кетет. Жөн эле кетип кетет. Өзүңөр жол ачып эле, дарбазаны ачып эле өзүңөр кирип барасыңар. Мен сиздин сунушуңузду мындай түшүндүм. МЧС менен экологияга келип, биякта последствиясы кандай болот, мындай болот. Мына жерге бүт түшүндүрүп бериш керек. Муну кассак мындай болот. 2 метрден кийин керек болсо бул ташын түгөнүп 1,5 метрден кийин. Асты ил болуп, чуңкур, воронка пайда болуп туруп, бул суу бияктан кирип туруп, тиги жанартын бирсенен тешип чыкса кандай кыласың? Мүмкүнбү? Бул азыр ил кармап турат. Мунун сугун, астын менин жеке түшүнүмчө таш кармайт. Мынча суунун мынча куб секундасына бул миллион деген куб суу кирет азырчы. Ал суунун огун туралап келиш үчүн өтө чоң маселе да булчу. Азыр 2 метр жерге кассаңар асты ил бүтөт топуракка жетиши мүмкүн. Биде гарантия, что мунун асты деген 5 метр кум деп. Ташты. Сиз айткандай 3 метрден эле айдын да. 2 километр казылат негизи. Мына көрдүңүзбү? Ошол үчүн мен сунуш ошол кишилердин бүт баарын жыйнап алып келгиле. Силер болсо ошол арыз кат жазып жолдогула. Мына ушул мен ушундай казайын деп атам, эмне болот деп. Ушула келип элдин астында жоопкерчилигин алсын. Мына каза бергиле, касса эчтеке болбойт. Анан алар заключение берет, өзүлөрүнүн оценкасын беришет. Ошол эл кантип Анан ошол заключение мен түшүнбөйт, мына бул киши да түшүнбөйт, бул да түшүнбөйт. Ал жерде политехте окуган болду деп атат. Ушул үстө ташты окуган жок мен билбейм. Мына жанында отурган бирөөсү. Мен силхоз бүткүм. Мен аны кандай кайдан билем? Астында эмне болуп атканын. Мына мен жакап айткам да. Азыр булар кантип биз берели деп айтат. Булар айта албайт азырчы. Бул Токой деген бүт Кыргызстандыкка керек. Силер кумду алып кетесиңер, Токой бүтөт. Мына азыр кешинде дечи канча туруш чалкалап жатат. Бүт мына суунун жеринде бүт туристтер. Бул жагын ойлонуп Жок, мындай алгыч суун ошакта контролдоо буруп турса да туура болот да. Бир күнү суу чоң келип туруп эле Токойду мындай эле жууп кетсе ал кандай болот? Жуубайт да бар. Суу деген агымды кабыл. Сел жүрүп кетет, анткенде могу Садыр акеде мынакей билесиңер 24-жылга бүтүлгөн жерден аябай чоң суу келген. Секундасына 70.000 куб кирген. Ошондо билесиңер, көп жерлер жуулган, көп айылдар каптаган. Анан ошонун негизинен мынакей тазалабагандын негизинен да Русла рекини тазалап туруш керек. Бир четиненчи. Эме кылып тиги жанагы нормативтери мененчи туш келди эле каза берген болбойт. Аны деген экологдор келип
көрсөтүп берет, чегин могу жерде монча метр, жакындабайсың монча метрге чейин кассаң болот депчи, түбүн монча метр алсаң болот деп заключение беришет. Андан ашсаң мынакей, анан башка иш болот да негизичи. Биз ойлоп эле тиякты казып берет, биякты казып берет деген болбойт. Аякта да нормалар бар. Анчунда штрафтар каралган, анчунда жанагы Эрмек мырза айткандай лицензиясынын бөлүгүн алып койгонго эмелер бар, укуктары бар. Ошонун негизинде ишке киришчилердин астында бүт баары согласоваться этип, андан кийин кварталына келип, тиги экологдор келип карап турат, текшерип турат, ашып кеткен жокпу, кирип кеткен жокпу депчи. Анткени алардын да иши ошол да, контролдогончу. Анан бул айылдын немесине мен келгем себеби биринчи кагазды бүтүрүп алып анан келбей, биринчи силердин алдыңардан өтүп коеюн, силердин уруксатыңарды алайын, эл менен иштешейин, эл менен таанышайын депчи. Силерге да шарт түзүп берели, силер да колдоо көрсөткүлө депчи. Бул жолу эле таанышпай, билбей туруп эле келишип эле ушундай болуп, анан кийин мунун үстүндө канча мына 2 айдан бери сиз токтобой келдиңиз. Жок, байке түшүнүп атам. Мен деле жымакей биринчи эле ишим эмес булчу. Мен да тиги Садыр акеде да иштетем, тиги Шайбек акада да иштетем негизичи. Анан ошонун негизинен бул жумушту билем. Тажрыйба бар бул иш боюнчачы. Анан именно суунун нугу менен уже 3 жылдан бери иштешип келатам. Каяктан казгандасыңар эми? Иә. Каяктан казгандасыңар? Тетиги Ачсойдун тегерек чети кенен жер бар экен, токойго кирбейт экен. Ошакка казуу иштерин жүргүзөлү деп атабыз. Аякта биринчи экологдор келет, өзүнүн оценкасын берет, могу жерге чейин кассаң болот, түбүн монча алсаң болот депчи. Мында Данбек суда иштеп жүргөн билесиз азыр. О кроссоверни көрдүңүз беле? Келатканда токтоп аткан сүрүш. Ошондой билет. Суу ошондой кетиси бар. Мен силерге дагы булардын бермейинче каза бербеген койгуз. Ошентип бир киши айтасыңар да, бул ишчиге проблеманы жүктөйсүңөр, ушинтипчи. Шарттар укуга биринчи. Урматтуу агайын туугандар, кечирип коюңуздар. Мага уруксат берип койгуңуз. Мен болгон сен кандай чечим кабыл алсаңар, мен ошол жерге Кабыл алсын дегенде, мага жок, түшүндүм мен сиздикини. Кой тур. Бул деген элден артык сен эмне үчүн? Жок, тиякты да маселе ошол. Ал маселең жылдап бүтпөйт. Азырга чейин бүткөн эмес, турпусун. 1,5 сааттан сен чечип барып туруп ошону жерде чече койбойсуң. Мына жерде өзүң басуу боюнча болбойт бул жер. Себеби эл бүгүн макул дейт, мына 10 киши макул деди. Балким бир киши макул деди мына. Ушул киши касын деди. Башка киши пока дейли. Игене ушул кишинин сөзүн ишенип барып сен макул деп туруп, сен комиссиянын 11-чи мүчөсү сен болосуң. Билесиңби? Кол сен коесуң. Ак тилекте койбойт, тиги сотто койбойт, менде койбойт, бул жерде койбойт. Сен эмне өзүң кол коюп бересиң, 11-чи мүчөсү болуп туруп, комиссиянын мүчөсү болуп кол коюп бересиң. Ошондо жанагыдай иштерге барып кептелесиң. Сен мени жаман көрбө, мен экөөбүз сол иштешкенбиз. Мен балким сени сактайм ушундай сунуштарым менен. Сен бул жерден ынанышың керек. Ушул элдин баары чынында макул болдубу же макул болгон жокпу депчи. Жоопкерчилик сенде болот аркада. Буякта бир киши жоопкерчиликти албайт кийин. Жанагыдай жагдай жаралса, бирөө биз билбейбиз. Биз аны окуган эмеспиз, көргөн эмеспиз. Биз тааныбайбыз ал. Жердин астында эмне бар. Бүттү. Мен да ушуну айтам. Ошон үчүн отургундарды бул жерде эл эмне дейт, ошонун баарын уктун дагы калган чечимди анан сен кабыл аласың аягы. Анда мындай алалы, Абдрахатов, Нурбек. Мындай алалы. Бияктан азыр действительно сазмактан санап келгенде 3 кишиге жетпейт. Население биякта 3,5 мың. 2,5 мың. Анан ГИП жана Абдрахатов айткандай, МЧС менен экология санитарлық станциясы барын чакыралы. Алар келип могу так, азыр мыйзамдарга иште өзгөртүүлөр киргизилди. Аяктан же эме кадастрдан өзгөртүүлөр алып келели. Аны ошол бүгүнкү адамдар көбүрөөк чогулуп турган ошол жерде чечим кабыл алалы. Анан бул действительно Абдрахатов айткандай аяктан бери бул карьерлери айрым өтмөс бүт барыбызга эле мына жакканда чекеге чыкканда чыйган болот негизгисинде.
Bir çetinden ушул bir четинен азыркы тапта бул өкмөт боюнча не өкмөт район боюнча чоң курулуштар жүрүп атат. Негизгисинен материалга дагы өкмөт муктаж болуп ошонусу да бар. Анан бияктан Абдрахман айткандай келгенде кеңесир чоң кайсы күнгө ыңгайлаштыралы. Шеректе сиздер айтып 10 күн ичинде бүтүрүп келе аласыңарбы ошол кагаздан? Жок, кагаз эч Yok, ошол кишилер келсин. Комиссия келсин. комиссия специалисттер келеді. Жайыт боюнча келсин. Ким азыр жайыт боюнча бизде? Жайыт боюнча мындай муниципалдыкты эметилер. Жок, муниципалдык ким? Жайыттыда калган жок, башка жазып. Өткөндө сен бир бар жаш жигитти көргөзбөдүң беле? Мына Муниципалдык ишкананын жетекчиси болуптур. Ал кайда алды? Ошол жигиттин даромети бүктөп жогору болуп жатат. Эмне үчүн ал кайда кетти? Азыр ал өзүнүн чарбасы менен жайда атат. Жок, сен аны тааныштырдың да элдин барын менен. Туурабы? Ооба. Кайдан? Баштан өз калгысы менен кетти. Кеттиби, же кеткен жок? Кетти, арызын жазып кетти. Андай эмес болуп калсыз. Арыз бар. Мен угуп атам андай эмес экен деп. Жок, Абдрахман эмес айттым, арыз жазып кетти. Ойлонуп иш кылгыла. Бир кадамды жасай тургандан мурун биринчи ошону тактыктап, астына алып келгенде элдин астына алып келерден мурун ошонун баарын бүтүрүп туруп анан алып келбейсиң анда. Эмне үчүн элдин баары ошого бата алып берди? Ошонун тиги мыйзамды түшүнгөн мындай даромети жогору жигит экен депчи. Эмне үчүн ушундай сатка барып атасың? Бирөө сени кыйнап атабы аяктан, мажбурлап атабы? Болбосо айт да сен. Биз деле ал кишилерден көрөшө алабыз. Азыр мисалы. Ошондой жаш нормальный кадрларды кой да иштетип турсуңар. Бактабаңдын өзүнүн орду бар тиякта. Айыл аксакалдар кеңешинин төрагасы деп. Зарплата алабы аяктан? Зарплата эмес, компенсация. Компенсация алат. Эмне үчүн бул эки жерден акча алып атат? Жок, компенсация менен оклад деп кошту. Барып алып атат да. Пенсиядагы киши, во-первых, экинчи киши тияктан алып атат. Үчүнчүсү келип тияктан акча алат. Бул эмне деген көрүнүш? Немедленно ушуну жоюлат. Жоюп, эмесин же тиги баланы алып келесиңби, башканы алып келесиңби, иш кылып мыйзамды чегинде жумушуңарды түзүп алып. Мен любой кыйшык кишинин эркине каршы чыгам. Себеби ошону менен мен сени сактап турам. Балким. Ошентип жүрө берсең, бир күнү өзүңөр кептелесиң. Ошо жайыт комитет абзака келсин, өзүнүн жайыты алдагы өзүнүн сунуштарын берсин. Эмне мыйзам чегинде өтөт бул, канты өтөт, эмне болуп өтөт бул жер. Ошолордун баарын чакыртып, могу жерге чогултуп туруп, Аны шашпай жумушчуларды. Бизде деген эл чогулуш үчүн, собрание кылыш үчүн кечке маал талашылык болуп атат. Элдин баары 10 киши келип алып чечип коюп эртең аягында 10 киши калып кетет. Кечке маалда бир мүмкүнчүлүгүңөр болсо, кечки учурда мындай күн салкында элдин жумушу бүткөн учурда мал салып делегенден кийин бир убакытта кезикпейлби мындай общий эле бир сааттык убакыттын бөлүп киши көбүрөөк болот, анан мындай реалдуу түрдө чечилет болуш керек деп ойлоп атам да. Анан азыр Рашидон, негизи любой мамлекеттик жыйындар саат 3-кө чейин өтөт да. Şu an рабочий күн өтүш керек. Биз 3-4 күн мурун айттык, биздин айыл, биздин жаштарыбызга, элдерибизге кызыгы жок болсо ал кечинде да келбейт. Негизи алардын баарын үйрөтүш керек, өз убагында келип, өз ойлорун айтып убагында келишин да. Мисалы үчүн оңго дегенден оңго деле келсин. Азыр талаада азыр чыгып көрсөңөр, бир 10 киши сугарып атса, сугарып атат, сугарбай. Калган баары үйүндө жатат. Просто айдыгерлик карайт, кереги жок. Моякта 10-15 киши постоянно маселени келип чечет. Тигилер болсо аттан чыгып алып жамандап сүйлөйт да. Булар мынтип коюптур. Просто ошондой кылып көрүп алган да. Негизи түнкү вопрос болду. эмне болот дегенибиз. Жок, андай болбойт, бул деген, потому что мамлекеттин деңгээлде чечилет болгон. Жазмар бар. Аны аялдар жокпу? Аялдар чекте аденди өзүбүздүн чогулушубуз болсо, аны эми кечинде газондо барып жүрөбүз. Бирок мамлекеттик жолубуздун кечинде эч Жок, азыр кандай чечтик анда? Эмне кайда? Бир чечимге келбейт. Таныша келгенде деле убакыт деле азыр тинемдер. Мыналарчы. Нурбек аты, Нурлан. Нурлан мына биздин айылга келип отур.
Ушулардын сөз бугабы, кандай сунуштары бар, кандай эмелери бар. Анан кийин бул ачып түшүндүрбөсүн да, мындай болот, иш мындай аткарылат, тигиндей болот деп. Анан кийин азыр отурганда чыкканда кошто колондор менен сүйлөшөсүң, мындай болот, тигиндей болот деген багы. Азыр мындан эчтеке укпай да кеткенде эмне деди? Келди анан кийин кетти деген сөз болбосун деп туурабы? Анан мен бизде чогулганда кичине көбүрөөк киши чогулсун да анан ошондо чечимди кабыл алып алам. Туура, айтсын. Өзүң айтып өзү жакшы. Жок, мен баасы түшүндүрмөйм. Мындай да азыр эми Муракова анализ ызы кылганда биздин анализди азыр Нурлан деле түшүнбөйт. Укулачы мындай. Ооба. Тетиги Каракол Пржевальскийде мост бар го? Ошондо монда карасаң, нугунчу мындай. Суу деген мындай желген да. Эки капталга кетип атат азыр. Суучу мындай. Анткени себебин айтайынбы? Мына азыр айтып бересиң да азыр укула. Ошол себептен жеп атат. Анткени буга да өзүбүз күнөөлүүбүз. Чоң таштын баарын терип алганбыз. Биз да күнөөбүздү сезишибиз керек. Эми ошол күнөөнү жаап берейин деп да келип атышы мүмкүн. Жети адамдын бирөө кыдырдап коет. Эми Нурлан ошону желип атат. Анан тигилер келди дагы МЧС келген, ошондочу полковник менен майор болчу. Ал да кетти, көрсө ал аягында жазылган деле мындай левый экен да, көрсөчү. Бизди алдаган да чын, алданганбыз. Мына акыл чырылдап атат, бул да алданып, бул да чуу болуп атат мына акыл. Үйүн түбүн жеп атат. Мейли сабак жакты жеп атат. Кири жайытыбыз почти 17-18 гектар жеп кетти. Суу белчеден келет. Солдат көпүрө жакты тазалап берсе бизге деле жакшы болот. Чынбы? Солдат көпүрөнү тазаласа жакшы болот. Анткени уйларыбыз тиме водоплавающий уйлар болуп кеткен, айрымдачы, өрдөк болуп кеткен. Эми биздин анализ ошол да. Ушундай зыяндын кесепетинен эл коркуп атат. Чын-чынына келгенде. Анан солдат көпүрөбүздү эгерде тазалап берсе бизге жакшы. Анткени ар жакта жайыттарыбыз сууга батпайт. Уйларыбыз момундай бурсагала чийип жүрөт суунун үстүндө. Эми сен өзүң түшүндүрүп берсең, анан эл мындай тынч эле кабыл алат да. Нурлан, бир мүнөт коюп турсаң, сен айтып атпайсың, биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Буга 100% МЧС күнөөлүү. Жок, МЧС жок, биз деле күнөөлүүбүз. Угуп тур, анткени МЧС келет, жылдар каза электер. Билесиңерби, баарыңар анткени сайдын жээгинде мен өзүм жашайм. Мындай үйгөн да. Эки жээгинен тышынан түртүп эме болуп коет. Ортосу бийик да. Мынты кум. Жок, эл сала. Суу келет да, анан бир күндө жейт баякынычы. Жылдар изначально башында ушундай болду. Башында МЧС эки жагын түрттү. Туура, дан багып. Жок, ошентип туртуп атканда билесиң, кырылмадык беле МЧС. Айтсак ала түшүнбөдү да. Түшүндүңүзбү? Биз ортосунан тияка түрттү. Булар сыртынан ичине түттү. Ошондо МЧС биз айтып аттык, ичине ошондо мындай да, ал нерсе өтүп бүттү, ошондой кылма баарыңар көргөнсүңөр. Келген кишини уруп көрөлү, болбосо жок деп койгула, ошондой кылып койгон болсо. Өзүңүз талашпай деле, ошону айтпайсыз, өзүңүз шарттарыңызда. Келип бергендериңизге рахмат. Ошо баягы элдин башын аттабай, жогору жакка кетип койбай, ошон үчүн биринчи эл менен баягы иштеше тургандан кийин элдин батасын алган жакшы да. Эл менен иштеше тургандан кийин баягы сиз айтып атпайсызбы, сууну жеп кетет, четтерин жеп кетет депчи, ал деген баягы нормаларын сактабаган себебинен жеп кетет. Баягы суу деген өйдө жакта материалды жууп келе берет. Анан ал кайсакка толо берсе, ошондон чыгып четтерин жей берет, же бир жагын жей берет. Ошон үчүн баягы мындай физически карап турган жакшы болот да, баягы көзөмөлдөпчү, буруп жакка, бияка кылыпчы. Анткени эл барып өзү бура бербейт да, бура албайт да. Көпчүлүк убактачы. МЧС, допустим, бир муң кылып берет, анан ошо менен кетет, баягы өздөрүнүн жумуштарын аткарып коюпчу. Андан кийин баягы мындай айтканда ишенген адамдарды коюп берсеңер, өзүңөрдүн айылыңардан ошакта болуп контролдоп турмак, күндө ишкерлер өзүңөрдүн эле болмак шактычы. Водительдер, допустим, механиктер, ошакта иштейт турган адамдар бар эле, өзүңөрдүн айылыңардан болмок да. Анан өздөрү эле контролдоп, мындай биягын жеп атып, биягын буруп коелу, техникалар канча киши иштейт? 10 чакты киши иштейт башында. 10 чакты киши иштейт башында. Айлык акылары да жакшы болот. Жашоо шартыңарга жакшы болмок, менимче 5% бөлүп берип турмакпыз айылга. Счетуңарды ачмаксыңар. 5%?
эмнеден аттырып эле эле прибыльдан 5%-ын айрыңарга түшүп турмак, счетуңарды ачмаксыңар, бүт бара официально болмок, налоговый арендасы төлөнмөк бүт бара. Соцфонд акчалар бар төлөнөт. Бүт мыйзам чегинде болот. Экологдор келип өздөрүнүн баягы жумушун карап, текшерип кетип турмак, селевод менен постоянно иш алып барып турмакпыз. Селеводдор келип өздөрү бул жери кичине опасныйраак болупту, бул жери бургула, тозгула деп өздөрүнүн сунуштарын киргизип турмак. Биз деле баягы мындай айткандачы, биринчи эле күн келген жокпуз да мындай эмегечи, темагачы. Анткени биз мына 3 жылдан бери иштеп атабыз. Именно ошол суу нугу менен келгенди баары эсептеп убадан берет. Анан кагаз түрүндө болот бүт баары. Бул ооз эки убада болбойт. Кагаз түрүндө болот бүт баары. аякты казас деген техникан келди. Сен суунун үстүндө токтой албайсың, аны грунт кайда алып чыгасың? Грунтту баягы тиги сушага алып чыгасың да. Тияктан мүзөнүн астында бош кеткен, бош жерлер бар экен, акыры эми чоң жер керек жок. 30 сотка жетет. Жайыптыбы, жердеби? Жерде дөң бар экен. Дөңдүн үстүндөбү? Мүзөнүн асты жагында бар. Ачык. Ачык Мүзөгө чейин Ачык деген ойттуңуз, анын баары жай. жепкеткен. Ачык devlet дегени. Ал жердин баары жай. Аны куйуп таштап Басаң дұрыс, жепкеткен. Аркайсы жерден қазып. Аркайсы жерден. Az бар қойшы. Az бар қойшы. Аркайсы жерден дрон алдындагы мисалы көп киши түшүнбөйт ал жерде. Мен деле мисалы үчүн барган эмесмин. Могу жерден келет. Мына жерде моундай болот, мына жерде моундай болот. Ушунча акчаланып баргандан кийин эме менен эле тартып могу жерге телевизор коебуз. Мына жерде моундай болот, могу жерге төгөбүз, могу жерден заводду коебуз, могу жерге ташыйбыз деп эмки бир жыйында ошону көргөзө аласыңбы? Жүрсөм аракет кылам көргөзгөнгө. Анан видео кылып бизде эме бар, жанагы ошону менен эле көргөзүп, ошону тарттырып көрөт жүрчү. Азыркы күн Нурлан мындай деп атты, ошол жанагы мүзөнүн астында бир 30 соток эле жер болсо деп. Зачем жайыттын үстүнөн колдонбой эле ошол эки Руслан четинен эле 30 соток ошол жер бар да. Ошол жер анан кийин ошол жерге колдонсо болот. Көп деле жер керек жок. Эми ошо лайфтар Бияка деген драйвинг коесузбу же бетонный заводдо коесузбу? Жок, драйвинг. Если драйвинганы Руслан жегине койсо болот. Эгер бетон завод болсо, анын охранный зонасы позволить этпейт. Там 200-300 метр башка жерге түшүп 300 метр. Ал грунттан кандайдан ташып кетет анан? Грунтту тиги ол жакта свалка бар турбайбы? Ошак жак менен жол менен чыгарып кетип турганга да, эгер айыл өзүңөргө иштейбиз, ак берки десеңер, өзүңөрдүн айылыңар менен ташып кетсеңер болот. Айылдын баягы иштейм деген баягы жигиттери болсочу өзүнүн техникалар менен кирсе болот. Өзүнүн доставкаларда дополнительный иштейм дегендер болсо болот. Баягы жашоо шарттарына эме түзбөйт. айылдын ичи менен чоң техника жүргөнгө болду. Потому что жаңы асфальт жөнөлөт. Бир жыл дашматтай. Анан баягы айылга деген баягы курулуш жүргүзөм деген баягы адамдар болсо жартылай төлөп берилмек негизичи 50% материал. Шөтөй материал, эмне материал болсо, болсо шейлин ачып чыгарасыңыз. Антын чыгарасыз. Болсо, үчөө эле чыгарат. Эми азыркы стройкага ошол керек болот го. Азыр эл деле ошо менен эле салып койбоду. Ana ошол таштардын четине эме кылып таштарды жана куя салбайбы эле? Дамба. Жок, дамба куюлбайт, аяка дамба сеткадан куюлат да. Габионный сеткалар менен таш толтуруп, жана кооптуу жерлерди ошо менен тосса болот. Габионный сетка аябай жакшы. Анткени бозоодун өзүңөр көрүп атпайсыздар, жанагы труба кеткен жакта габионный сетка менен жапкан, эмне деген суу болду? Ошол турат да, ошол боюнча габион Эми ойт. Ал сетка 1 метри канча доллар экенин билесиңерби ошончо? Эмеңер барбы кабарыңар? Бул сен ойлогон сетка эмес. Бул сетка менен бүгүн салсаң 3 жылдан кийин чыгып алып ташың агып кетет. Тиги конкретный бир 20 жыл, 50 жыл турган сетка. Анын 1 метри канча доллар деп өткөндө аябай кымбат бир жерден ай эмчестен сүйлөп атты да, мен аны азыр таста бере албай атам. Бирок укканым бар.
аябай кымбат dedi. Эмчеси жолун жасаганда эмне кымбаттап болуп кетет дегенде именно сетка долларга келсе ошого өзүмө болгон ошону эске алып коопсуз жерлерге ошондой сетка аны ташты ишине тизиш керек, рабочий кишилер болуш биз керек. постоянно селеводдор менен иштешебиз. Именно биздин иш мененчи алардан кеңеш алып турабыз. Алар келип да көрүп кетип турат жериненчи. Биз деле мындай баягы жөнүнө алып эле иштете бербейбиз. Биз деле мындай айтканда башыбыз жок да, мындай айткандачы. Ошол мыйзам чегинде баарын кылабыз да. Айылдын жолдоруна жардам кыласыз. Жардам кылабыз. Жылына 1-2 жолун жасашканга эмесин шарттарын түзүп беребиз. Өзүнүн техникаларың барбы? Самосвалдар. Бар. Канча бар? Жок, эми ал бирөө иштейт постоянно ичиндечи ташыганга. Бири экскаватор, бири погрузчик турат. Анан 4-5 механик болот, ичинде обслуживать эткен ошо оборудованияларды. Анан айылдан өзүңөрдүн эле ичинен тиги бухгалтер жакшы билимдүү эмени алмакпыз. Өзүңөр контролдо болсоңар барын. Бияка бүт бар. Ошолор айылдан барып иштесе болобу жагандай. Айылдан ишкерлердин баары айылдан алынат. Бир эле баягы мындай главный механик башка жактан келет. Баарын түшүнгөнчү. Калган бүт бар өзүңөрдөн болот. Техника менен да кирсе болот экен да? Техника менен баягы доставкага иштесеңер болот. Жактан алып барып тиги элдерге сатсаңар болот. Өзүңөр клиент таап алып иштешсеңер болот. Ошондой. Бизде ой жүгүртөлү, силерде ой жүгүртөлү жана азыр сунуш пикирлер болду да карабагыз. Анан жанагындай ар кандай баягы тиги спортто жүргөн балдарга да колдоо көрсөтүлөт. Анын баары мындай келе берет там тиги бир жака соревнования кетип атты эле кичине колдоо көрсөтүп койгула депчи. Андайлардын баары каралат. Спонсор жок. Андай спонсорлук поддержкалар болот мындай. Эми ал тиги жана 5%ке кирбейт, эми ал өзүнчө мындай каралганда. Мындай сетканда соц пакет турбайбы? Жок, соц пакет башка, бул спонсорский поддержка. Соц пакет деген ал башка. 5% берилет го айылга. Ал жакшы акча негизи. Азыр баштаганда эле дамба резко курулуп баштайбы же кийимде? Дамба курулбайт. Дамба курулбайт, ал өзү менен толот үстүнөн алып. Жок, ошол сууну контролдоп турабыз ошакта. Биз ошакта күнү-түнү ошакта каралат. Суу каяк жака кирип барса ошакча буруп көзөмөлдөнүп турат да. Айылга жакшы эле шарт. Мишаги жок айылга. Чоң техникалар айыл менен жүрбөйт. Тиякта жол бар экен, свалка менен чыгып кеткен. Бул жерди казып баштаганда бүткөнгө чейин договор түзүлөбү жакында? Ооба. Канча убакытка түзүлөт договор? 5 жылга түзүлөт, 10 жылга түзүлөт. 5-10 жылдын ичинде өзүңөр ушул жерди карап, ушуну контроль кылып бересиңер. Ооба, местный болобуз бuyakta. 1 жылдан эле түзсө болбойбу? Кандай? 1 жылдан. 1 жылдан түзүлгөнгө болбойт, анда бизге Жок, узатса. Шарт бизге да деме керек да, гарантия керек да бизге да. 1 жылдан кийин анан биз 700-800 миң доллар салып алып анан 1 жылдан кийин анан болбой калса, аны ким возмещать этет? Ошон үчүн бизге да көбүрөөк узак мөөнөткө договор түзгөн. Канча гектар жер? Силер канча гектар жер аласыздар? 15 жыл ма да? Жок, 15 жыл. Бир 3-4 гектар. Кайсы жерде? Жана дети очистной сооружение ичинде. Жок. Ал деген суу толтура берет, аны деген иштетип албайсың аны. Бир сурону улам бере бергенде Ал толо берет, өзүнө толо берет. Казган сайын келип толот айым. Эртерээк келбейсиң ба? Эмне ысылдап атасың? Мындай кылабыз, ошолор келсин тиги элчестер келгенде ошол вопросторду болбойсуң. Көкө сен мындай эл жогулганда оңго дегенде ыс чугулбай Коюңуз, мен Даниярмын. мындай толук айтылган жок. Канча түшүнбөгөндөр болчу. Жанагы ким рахат айткандай ошол жерде жана эмнеге дромго тартып морики жерлер, мондай деп туруп үстүнөн карап туруп ошо эмнесин көрсөт.
бирок деги жанагы ал ташты алып чыгып бир жактан жана жайытып алып келип төгүп эмне кылабыз деген ал болбойт. Биздин итак жайытыбыздар анан дагы жок ошол жерге Руслан ичинен эле мына могу жерде аппарат бул жерге койсок бул жерден кумта шагылып коюп ошол менен эле ташып кеткенге жеңил болсун да эми Аны силер өзүңөр определять бересиңер да, мына могу жерге койсоң болот депчи. Аны өзүм эле бар могу жерге коем дегенде өзүңөр тандап бериңер. Мындай менее бесполезный жерчи. Сен өзүң ошол жерди мындай деп пландайсың да. Мисалы үчүн өзүңө дагы ылайыкташтырып пландайсың. Аны биз элдин баарын аяк беришип бара албайбыз да. Ошон үчүн силер жана айткандай дромен көрсөттүк, бул жерде бизге көрсөтүп кой бага экинчисине келгенбиз. Аксакал, сиз барсаңыз примерно билесиздер, ну расположение бияктын план айткандай мындай кылыш керек. Биярдан депутаттардан комиссия созданат этип 5-7 киши алып алды беле. Баш керек. Бул киши билбейт да, может азыр вообще башка жерин көрүп келеби. Элдермен билет, хотя бир комиссия 5 киши бар, ошо көрүп келет. 5 жылда ошол жерди казып андан үстү жагынан жеп кетсе, бул киши жооп береби, ким жооп берет ошондо? Жок, биз өзүбүздүн территориясына жооп беребиз. 30 сотыйды отпой, 30 сотыйды казгандан кийин өйдө жагынан мисалы үчүн 1 километрден кийин бияк жак жеп кетти да ошол жерден. Аны силер ким жооп берет ошондо? Өйдө жагын казсач керек. Жаратылыш өзү ар кандай распределять этет да, мындай айткандачы. Өзүбүздүн жерибизге ош жерге жооп беребиз. Мына өйдө жагын казатпайбы, Нурбат караңыз. А майдасы бүт ошол жака барып эле токтоп калат. Анан суу ошондон суу болуп кетет. Эмнеге ошондой болгон азыр айтып түшүндүрүп берейинчи. 3-4 жыл мурун жана МЧС ушундай чистка реки деп киришкен да. Алар кирип үстүнөн казып баштады да. Сиз айткандай узундугу 500-600 метр казды. Конкретно биягын 20 метр кылып казды, тереңин 3 метрге чейин казды. Үстүнөн суу келип, сиз айткандай жанагы эмелерди кумсундарды айдап келип атты. Айдап келип туруп жана казган эмени жумшак кум менен толтуруп салат экен. Толтурган жер дөң болуп калат экен. Чоң суу келгенде тилер каза албай калды. Суу эки четине ыргып баштады. Анткени бунун алды да казылган эмес да. Ошон үчүн менин лично мнением мындай да, бул казылса, ичкерек кылып, башынан аягына чейин мындай бирдей казыш керек экен да. Азыр бул киши деген ылдый жактын, например, 30 сотый казатып атпайбызбы? Ал эме 50 сотый, 1 гектар, 2 гектар деп коңуз, бирок сиз определенный эле бир жерди казасыз, а бияктын маселеси чечилбейт. Бул баягыдай эле каптай берет, келип баягыдай эле боло берет да. Буну эми МЧС иш алып барыш керек. Бул жол мененчи. Ошон үчүн негизи мону ичке кылып, башынан аягына чейин кылып казса, чистка кылса туура болот беле деген ойдомун. Кирбейде казбайда болгон МЧС кесетине карабай биз деген ушундай бир чогулуш болот, ушундай келип, тигил убактар бөлүп келет деп. Мына карап, эжелерибиз, апаларыбыз, карган кишилер келип чечип келип аракет кылып атат. Калгандарына барып болгондон кийин комиссия түзүлөт. Комиссия түзүлүп көрүш керек, анан каяка чейин рухсат бериш керек. Калган келбесе өзү сен айткандай кайдыгер каратып карай берсин. Чечкиле ошоло чечсин маселени. Айылга прибыль келеби? Айыл ошол жерге айылга прибыль келе турган болсо, ошону чечсин, болбосо жок кылып койсун вообще эле. Анан келбей турган кишилер эртең бир күндө чөйөбө убакытын карасын, келе турган убакытта карап келе берсин. Азырчы бул жигит казганда да казбаганда да уже желип атат. Бүт. Анын жөн эле паникабайт эметип атасыз. Ошону комиссия түзгүлө нормально, реально бир 10 балага чейин эле уже желип кетти. Айылга чейин көрүп койсун. 17 гектар жайылып кетти. Оягын жегиндер. Бул бала айтып атат, азыр ошол моз жакты тазалап берейин деп. Тазалайбы? Тазалайбы? Тазалайбы. бирок мындайда алып келгенде ал дуру эмес болуп калат. Потому что деген эртең ошол комиссия чечим чыгарып берип койсо деген калгандан көрбөгөнөн, келбегенен дагы эле баягы ызчууну баштайт. Мына мынтип койду, тигип койду. Ошон үчүн баягы бесөөбүз тугундуруп койду. Азыр мына жерде уже пикир келишпестиктер уже башталды. Көрдүңүзбү мына Марат? Ким элме көрүп атасыңбы? Мына уже мына 20-30 киши отурат, уже моңдой болуш башталды. А 3000 киши келгенде кандай кыласың? Ошон үчүн шашылбай, буну шашыл кереги жок. Аябай кеңешип ушуктап туруп, жасаган иш аягына чейин жакшы иштейсиң. Болбосо кыйнап, буларды да кыйнайсың. Азыр бул жердегилер макулдап койсок, башкалар эмне Эч ким макулдай элек, эч ким макулдай элек.
Мындай болуп атат да, сиз айтып атпайсызбы, таза адамды тартып калган деп тола берет деп. Мыйда түшүп атат, азыр топойду. Жеңдеги салтарын кургап сары жок. Мен жаныма булак чыкты, вача булак деген чоң сүттү жылдан бери. Кургап. Сардар кургап, сумасын келбей алам. Ал мен ушундай болуп атат уже. Суу азайып атат өзү эле. Азайга 10 bin деген машинени коркутуп аз кетти. Мен жанында жашадым. Сенде де бар да, жемшан, бар. Мындай кетет. Бул азган сайын келе берет болсо, бирок примерно 10 bin деген машина болбойт. Анан элдер болсо элдер. Бийликтиги молдай болуп, азыр 2 метр. Жок. Демек Мына Садракеде иштейбиз 3 жылдан бери. Аякта мына эл менен да жакшы мамиледебиз. Аякта дагы элдин баягы кызыкчылыгын ойлойбуз биринчи очередь. Жолдорун жасап беребиз, чаңдаган жолдорун баягы поливать этип беребиз. Элдин кайрылууларын баягы четке какпайбыз. Эл менен иштешебиз биринчи очередь. Мына өкмөт баягы көзөмөлдөп турат, постоянно келип текшерүүлөрдү жүргүзүп турат плановый, оценкалар берип турат, туура эмес кылган иштерибизди баягы замечание берип турат, анын баарын баягы устранять этебиз. Ошо менен иштеп келатабыз. Ошол бизде анан биз силер менен ошо иштешели деп колдоо сурап келдик, колдоо издеп келдик. Баягы шарттарыбыз ошондой, баягы 5% берели, ишкерлердин баары айылдан болот депчи. Биздин аркабыз менен дагы силер дагы башкача иштерди колдонуп аласыңар деп көрсөтчү. Канча саат пробилка, канча саат иштейт? 24 саат иштейт? Жок, эртең менен саат 9-та кечки 6-7ге чейин эле баягы закон тишина деген бар го. Ошол эмесинде иштейбиз. Анан түнкү саат 11-де элдер уктап алса иштебейбиз. Эртең менен саат, допустим, 9-тан кечки 6-га чейин иштелет. Болду. Рабочее время. Ошол эле да. Баягы мындай айтканда наглеть этпейбиз. Эл менен чоң иштешебиз. Эл өзү ошакты контролдоп турат. Бүт охранасынан бери ошакта бүт эл болот да өзүнүн. Айылдын эли. Мына өзүңөр эле контроль кылсаңыз болот мына байке. Өзүңүз барып постоянно күндү барасыз, через день барып турасыз, өзүңүз карап турсаңыз болот. Мен 1-3 күн барам, 2 күн барам, анда мен дедик тажайын да. Чакырып турабыз давайте. 3 күн сен барасың, 3 күн мен барам. Анан байкелер мынакей биринчи мынакей мен максаты мен баягы элдин колдоосун издеп келдим да, мындай айткандачы. Элдин башынан секип кеткен жок азыр. Башынан чыгып байкелер мындай депчи. Ортого мындай айтканда эч кимди салган жокмун мындай айткандачы. Мына өзүм силер менен прямой келип сүйлөшүп атам. Болуптур. Ал жаным жакты. Бирок эми жанагы жумуштардын жүрүшүндө жанагы кишилерди чакырып туруп, анан биз да ой жүгүртөлү, эл дагы силер да жүгүрткүлө, элдин айткан сын пикирлери болду да азыр. Ошого маани берип, ошону жүгүрткүлө, анан отуруп дагы бир кеңешели. Азыр мындай кылалым, могу жерде 5 баланы улуу кишилерден бирди, жаштардан бирди, аксакалдар сот төрагасынан бирди, 5 кишинин уштерине сурал эле жазып алалы. Бул кишиге силер азыр айтып атпайсыңар, примерно презентация жаса депчи. Ошол презентация жасаш үчүн биз бул кишиге примерно көргөз беришибиз керек да. Ал пример, могу речканын жегине кийин дробилкаңды койсоң болот дегендей. Дробилка биздин салым мына 700 да бар. Yok, mınday kılalım. Komisyon müsösü kurp gereği yok. Vatandaşlar hazır el istekene maksimum. Hazır men sunuş kadar Hazır aylık kod özü varış gerek, ayıl başçı varış gerek, deputat varış gerek, aksakalda sotu varsın, anan jarandık elden dagı çıkıp varsın. Oy, sotunuz da Yok. Oşol жерди көрүп, чечим эч ким кабыл албайт. Жок, көрбөйт. Сен кайсы жерди көргөз аласың? Кандай болгон атат?
ошону презентацияга элди чакыртып элге көргөзсөң бул туура болмок. Жок, өз көзүңөр менен барып кичине түшүнүп катары мен барып айтып бериңиздер. Чечип берет эле. Жербек байке уруксат бул билбетпи? Негиздеген Нурлан мен таанышым болот да. Мен деле Нурланды алыстан таанышым да. Жакын таанышым эмес, тууганым эмес, досум эмес да. Просто бирөөлөр аркылуу ушундай иштеп жүргөн жигитке анан биздин айылга келип каза деп жүрүшкөн экен. Анан айылга келип ушундай чогуш кыла албайбыз. Анан мен бөр баштык экенимди билип, мен тааныштарым аркылуу келип мага кайрылды да. Улар ушундай сунуштарга ушул айылдарда ушундай сайды ачсак болобу? Элге чогуш кылып бере аласыңбы деди да. Мен инвестор берген жокмун. Мен айылды каздым. Өздөрү сунуш менен келди. Менин биякта эч кызыкчылыгым жок. Менин кызыкчылыгым ушу элди чогултуп, чогулуш эле кылып берип деген убада берген Нурланга. Просто мен да ошондо шашылып убада берип алып турдум да. Мен мындай көпчүлүк аралашкан деле эмесмин, башынан эле аралашкым да келчү эмес. Анан мен Нурланга убада берип болгондон кийин элдерге ушундай чогулуш кылып, мага Эрмек айткан пайдаларын айтып берейин. Эрмекти алып карасаңыз толук айта албай атат да чынында. Мага мындай сунуш айтып берген. Мага мындай сунуш айтып берген. Буларны мен көп жерлерде иштетем. 1%, 2% айга мамлекеттен тышкары дейт, айылдын жаштарына келечегине мен төлөп берип атам дейт. Анан мен айттым, биздин айылда деген 1%, 2%ге кызыкпайт. Бизде жаш балдар уже миллионер болуп кеткен. Сен бир аз акчаңа кызыкпайт. Кылсаң мына 5%, 10% кыл. Ошондо мен элдин астынан чыга алам. Мондай саткан материалдарымдын эмесинен процент бер, 50% скидка бер, айылда стройка аябай катуу жүрүп атат. Анан айыл балдарым жумушка алды. Мен да өзүмдүн оюмду айтып, анан эгер макул болсо мен айылга сунуштай алам деп Эрмекке айттым, Нурланга айттым, ошондо Нурлан айттым, айылдын балдарына именно стройка кылган балдарга саткандарга эмес 50% скидка менен берем деди. Кой материалдын 3 түрү чыгат экен, 3-өнү тең берди. Айылыңарда жылына 2ден жолуңарды грунтовать этип, грейдировать этип, полный жылына 2ден көчө жасап берип турам деди. Анан 5% деген бул менин ойлогум мамлекетке деди. Мамлекеттин налогу, арендасы өзүнчө төлөнөт экен, айыл өкмөттө. А бул 5% деген таза могу жаштарда бизде уюм барбы, бардык могу биздин айылдын жаштардын уюмунун төрагасы эч кимси жок экен. Биз ушул жерден балдарга сунуштайлы деп атам да, ушу жаштардын бир уюмунун төрагасы шайлайлы. Комиссионна бул Нурланга айттым, мен озун күйүп калган, мен ошо 5%-ни жөн эле бере бербейм. Кагаз түрүндө, мыйзам түрүндө өздөрү юрист балдарына бак келгиле, бухгалтерларына бак келгиле, мен разылашкым келет. Мен Нурландын сөзүнө ишенип, ушу чогулушту уюштурганга аракет кылдым да, аз болсо да. Анан айылга пайдалуу нерселер көп экен. Азыр Нурланга уруксат бермесек дагы башка кызыккан адамдар мен кичине интерес болуп калды да ошондо. Казан дегендер толтура экен. Бизден уруксат сурабай эле мамлекет казып кете берет. Андан көрө кичинекей болсо да ошо 3 гектар жерди алам деп отуруп. Ошол жерди алдырып бербей эле койгула. Берсеңер бермешсеңер берип мага эч кандай кызыкчылык. Мен Нурланда 1%ке да отурбайм. И кызыкчылыгым да жок, Нурланга жумушка да кирбейм. Чынын айтып атам да. Айылдын балдары келип иштейт, канча 5 бала иштесе да пайда да. $1000 зарплата алса жаманбы? Айга 5% күнүнө 15 000 сомдон акча түшүп турса жаманбы? Бияк чоң акча да. Суткасына 1000 тонна тактан рамка бар. $700.000. Мен баардык информация алдым. Айга 5.000, 3.000, 10.000 күндө түшүп турса, айлык муктаждар бар да. Энди жаштар чогултатпайбыз, 1000 сомдон берип туруп чогулталы жаштар мындай проблема болот, моңдай болот деп. Мына элементарный тротуарыбызды мамлекетте акча жок сала албай атат да, например. Мамлекеттик деңгээлде. Ушундай маселени айыл өзү чечип алса болот да. Муктаж бар үй-бүлө бар, үйү жок үй-бүлөлөр бар, мына газонубуз эски, например, мектебибиз эски, спорт залыбыз жок, например. Ошол айыл жаштарын жакшы тартыптуу жигит, илимдүү баланы калктуу тартыптуу жигит шайлап койсок. Биякта мен эч кызыкчылыгым жок, туугандар, түшүнө алгыла. Бул айылдыкка мен ошондон Нурлан абишет эткенден мен ортомчу эле гана болдум. Жарандык милдеттин мен ортомчу эле гана болдум. Нурлан ошо айтты, жылына 2 көчөмөрдү көп моундай айыл баарын жасап бере албайм да, жылына 2ден көчө очерединен жасап берип турам. 1 жылда 50% скидка. Анан мондай жаш спортсмен балдар, келечекте өсөтүчү балдарды мен ал 5%-тен тиги налогдон тышкары спонсировать эткенге кудуретим жетет деди. Сөзүмдү эртекче берем деди. Анан айылдын башынан аттап, өзү деле айтты мына, чын эле да. Мен айыл жок эле мамлекеттик деңгээлде бул речка мен ошондо түшүндүм да. Бөрбаштык эмес, мамлекеттик экен да. Барып мыйзам чегинде бүтүрүп алса, эч ким эчтеке кыла албайт дейбиз.
анда эмнеге келди дейт да, анда ошо. Элди уруксат алманы келди. Анда уруксаты жок эле алып. Жашап атат да. Ой, сала пайда Кайда эл менен ызгылдашып эртең урланганга кереги жок да. Могу ызгылдап чыгып, митинг кылып, жакын телевидение чыкканга кереги жок да. Мен бияктан белгилеп айтпайм, жука сенин оюң туура. Каршы болсоң каршы деп жактан бүтүрөлү. Нурланды да мушайман кылбайды, ал өз жолунда кетсин. Мен да тынч. Мен айга 4 доллар кулданбайт. Кемнер мындай болуп калбашы мындай экен. Жерди эл болгон үчүн мамлекет болгон. Эл жерди коргоот. Понимаешь? Ошон үчүн муну сен алмаштырбагын. Бул мамлекетке муну ура берсе болот, муну бере берсе болот деп эч качан мындай кете бербейм. Жок, мен жерди ошол башкалар келип эл башкалар ошон үчүн элдин составына мамлекет турду. Ошон жерден пикир алмаштырбагын. Мен казды балдар мына мен разы болдум, баары кызычуу болдум, абайкада чыгып казды бай. Жанагындай нарсалар келип, жанагындай казды болду. Анан канча акчаны тонооле кетишти. 10 тонооле казыр 2 жыл айга бир пайдасы келген жок. Бир пайдасы келген жок. Бул жерде биз дагы айтып эгер эсте кал. Бирок азыр ой жүгүтөт. Жакшы. Мына Нурманда 100% мен да ишенем. Эч ким мен ишенбейм Нурманда. Кагаз түрүндө жакшы юристтер чыгалы. Кагаз түрүндө. Мен эртең күнү Нурлан үчүн жооп бере албайм. Чын. Мен Нурлан иштеп кетип калат, а мен биякта жашашым керек да. Эгер каршы болсоңур барган каршы. Ошондон айтпайбыз. Бүт баарын кагаз түрүндө, мыйзам түрүндө кылабыз депчи. Счетуңарга салып беребиз, счет ачкыла депчи. Мен баягы сураганымда жаштар уюму барбы депчи. Анткенде ар бир айын иштешкенде аякта жаштар уюму бар. Для поддержки молодежи деп ошо акча салынып турат. Ошо себебинен сураганда баягы жаштардын эмеси барбы депчи, уюму барбы депчи. Өзүнүн печати болуш керек, өзүнүн счету болуш керек. Анан ошол жаштар алып алып ошо акчаны баягы айын муктаждарын чечкенге берилет. Жаштар уюму деген кылсак, азыр мына жакта 25 жашта балдар мен жашмын деп туруп калган кишини сүрүп салышкан болчу. Айдын каны толуп турган кезде андай эмес. Айдын фондуна саласаң. Айдын фонд. Айын өзү чечет деп. Айдын фонд деп туруп салыш керек. Менин пикирим. Анан ошол жерден ушундай отуруп алып, эл чогулуп алып, эмне кылалы, буга жардам берелиби, буга жардам берелиби, же бул ишти кылалыбы деп кеңешип алып туруп, анан иш жүргүзсөк. Ай сайын өзгөрүм баягы айымдык группаңарга көрүнүп турат, момча акча түштү депчи. Момча сарпталды могу ишке деп өзүңөр отчет берип турасыңар да ошо. Азыр болбосо сен айтасың, жаш десең, азыр картаңдар муналар бизди уктатып эле. Жаш деп, 30га чейинки балдар деп, жаштар да жок эмес. Тамаша. Bizde андай айында жок. Анда жактан чечилди. Өңүрдү макташ, ешкандай жаштар. Башка маселелер жолдордо, Азыр жарым саат буякта узундашып отурганда барса байга Башка маселеси бирок нелерди чечилди да. Сиз ушул аштеп, Мен кетерин жумуштамын да. Урматтуу Ербашайым тургундары, сиздерден баягы сураныч катарында келдим. Баягы азыр жол маселеси аябай эле кыйын болуп атат. Солярка, күйчү мана баары кымбаттап кетти. Анан баягы мурда 3 мал жүрчү элек, азыр 2 малга түшүп калсак 45 болуп аткан убактысы 45. Bir saat sonra mı? Анан 3 мал жүрүш үчүн деген бизге дейм бир аз кичине кыйын керек экен да, баягы убагы менен жүрүп турганга жарым саат сайын. Эгер эл ушунуга макул болсо, 25ке макул болсо, 6-чы күнгө чейин 3 маршрутка жүрүп берели. Эгер макул болбосо, 45 мүнөт сайын 2 маршрутка жүрө берели. Өзүмдүн оюм бар да. Убагында ушинтип келип эле көтөрүлүп атат, баары эле башына обращение кылганда жаман кол сүйлөшөт, любой нерседечи. Жолу жаман кезде ой жолго такат элек, азыр жолу такат болуп калганыбызда азыр кой бергилешти экватордон. Кой берсеңер ушул айылга кире турган состояниялар бар да, биринчиден. Анан тендерден уткансыңар, жакшы келгенсиңер, ушул убакытка чейин ушул жерге жүрөбүз дегенсе, бир үйдө 5 бала болду. Бир үйдө 3 бала болду. Ошо 5 бала окуткандан, ошо айла жоктон шаарга берип алганына кечке эле көчүп өстүрткөн,
ошолорунуз айла жоктон 20 сомдон бир эле рейсине тияка 100 сом болуп атат, например. Азыр чыксаңар 20 сом эч ким бербейт көчөдө. Жок, бул биякта мындай да закон бар да. Мисалы, Бөрбашта школ болгондо, ушу Бөрбаштын эмелери бул Бөрбашта окуш керек да. А биздин милдетке шаарда окуган балдарга биздин эмебиз жок. А биз деген льгота отпойбуз. Мисалы, 25. Правильно говорите. Понимаешь, у нас киргизская школа. Некоторые здесь люди есть, русскую школу идут дети отправляют. И мы едем, а дети у нас каждый день ездят. Кто виноват? Правильно. Потому что здесь у нас русского класса нету. Все время а мы же не можем же их в киргизскую школу отправить. Если ребенок не понимает киргизский язык. Силердин балдарыңарды ташпайбыз деген жер, ташыйбыз, бир аз акча кошуп коюлачы да. 5 сом окуучулар 15 сом, чоңдор 20 сом болчу. Азыр сен айтып 10 сом алган балдар. 5 класска чейин. 5-че чейин. 5тен жогору 20 сом, а чоңдору 25 сом болсун деп суранып атабыз да. Окуучулардын баары эле кыскасы 20 сомдон болот да. Ооба. 15тен болчу. Жок. Жок, муну деген азыр кеңеш чыгарат, андан кийин мен силерден просто барды. кеңешке Максул жок деген нерсе чыгарып анан биз деген мындай заставить этпейли. Короче, акчаны көтөрмөсөң 2 рейс, акчаны көтөрсөң 3 рейс. Анан ортодо биз сразу айтып атпайбызбы? Иштегендерчи мына чыкпай калып жумушка бара албай калабыз, чыгып калабыз, анан бияктан да тилүү калабыз, анан Жок, мен жанак сөзүмдү аягына чыгарбаганым 15 сом дедиңер, 20 сом дедиңер, келетсак бөлүп маршруттуңар. Ушул жерден айланып кетти. Ошону деген тактап Конечно, мен 15 сом, конечно, 100 грамм жеткен, ошол акчаны алып атат. Ошону барбайт. мага деген тактап туруп жиберип койгочу ошол. Ошол жерге баргандан кийин бир аз туруш керек, турбой кетип калат деп. ошо конечно идичи. Жанагы ылдыйраак стан жакка бир аз кыдырсак болбойбу? Бияктан саат ошондой болуп калат да. Биз азыр муну кетип калат. Аркадагы 2 мүнөт, 112 мүнөт атты жанагы стан жактан буруп түшүнөм, аны мен айран 200 метр, 300 метр. Ошол жактан көбү машинеси жок, баракта тургандар. азыр мондай пока жүрүп турачы, азыр бизде машина да жетишпейт. Азыр могу машинаны менткенден кийин толуктагандан кийин азыр автобус келип атпайбы? Автобус келгенден кийин маршруттар бошосо, ошо маршруттардан да кошобуз ичине. Руслан, короче, 5 сомго көтөрсөк 3 рейс болот. Көтөрмөсөк 2 рейс. Макулсуңар го ошол? Кайсыга макулсуңар? 5 сом Элчесин аны бирөөнүн макул эмес деп койгон, эртең күнү 30 бар да. Анан мына карагат башталып келатат да. Менин жүрөгүмдөгү ушу карагат болуп атат да. Эгер жаман көрбөсөңөр болуптур, жолду тиги акчаны кошуп берели. Анан молеки кандай деп? Тиги биринчи остановкадан кирип, чекейт менен айланып чыгып кетет. Андай уруксат бербейт. Эгер бизде эмесе деген бул айыл өкмөтүнө биринчи штраф салат, анан бизге штраф салат. Булардын өздөрү маршруттун листи болот, андан чыкпай жүрүш керек да. А эгер мындай убакыт болсо, элди мен жөнүнө таштап кырманга чейин деле апарып таштап коем. Листти айыл өкмөтү түзүп бере алабы сизге, мисалы ошо чекейип бере албайт да? Министерствонун тиги Минтранспорт Мындайда пункт бар да, эл үчүн кызмат кылуу дегенчи. Жок. Анан элдин суранычы боюнча, населениянын эмеси боюнча элдер каякта жашайт, ошол край менен жүрүп бере Тарифтери кайра башкача бекитиш керек. Бизде алып Бишкектен келип карта чийгеш керек. Жок, карта чийди. Кокус баягы жаман айтып эме жок, баягы кокус вдруг бирдеме болуп. Биз сунуш берсек болбойбу? Жок, болбойт. Бул только Минтранспорттан. Жок, биз кайрылуу жазсак болбойбу. Минтранспортка Бишкекке жазсак болот. Силер аны карабы жибердилер, атлет жолго эмнелеп келет, анан колго кармап коет. Жер булар ошондой болот да. Ошону менен чыгарабыз. Жолду деген элдин суроосун карагаттандыргыла, кайрылуу жазгыла. Ушундай көйгөй болуп атат. Ушундай көчө менен салып, мындайын чыксын деп атат. Элдин баары талабы ушундай болуп атат. Болтур 5 сомду кошуп берели деп атат. Деп кайрылуу жазгыла, сураныш ушундай.
Elge kızmat mı bu? Bizden azından Lenin köçödön 2 kaptan ölçөсүңөрчү. Мында 2 кварталга чейин баскандай эле болсо, канча сен элечи. Мында ойлонуп көрсөңөр. Ана түп-түз трасса менен келип, ана кошобуз 45 мүнөт деп фактически жүргөн убактыңар менен жүрүп турбу, ана көбүнчө көп эл жыт жыйналсын, ошол убакытта көтөргөнгө муктаж. Мүмкүнчүлүк болсо көтөрүп берет. Например, суммада албайбы? Ооба. Бирок чепек менен Бөрбаштын расстояниясы канча километр? Силер дөңгө чыгып атасыңар тияктан. Дөңгө жок Аякта эл көп. Эл көп. Кандай болсо деле маршрутканы батышын чыгат да. Аякта деген ким токтоп атат? Жок. Биякта Баку менен Нурман бар. Токтоп калчу. Калганыбыз бүт эле шаарга кетебиз. Жок, мисалы үчүн силер жүрөсүңөр. Ой, жана кепка кийген Башка чоң балдар айтсам жаман көрөт. Бирөөнүн алдында мен сен үчүн барбайм дейт. Ана эч шарсызда келсе коет койгон. Бизден уже улуураак. Ошол вообще киргизбечи. Талай билбейм аты. Ал кеткен да. Ошол кетипчи жок негизи. Мындай да кылбайсызбы Русланов? Жанагы ар бир графигин бекитип, летний период, зимний период деген бар да. Ошону бекитип эле анан ошону көзөмөлгө алып, ошо менен жүргүзсөңүз, чтоб акыркылары Бөрбаштык болобу, Кытайлык болобу, до конца чыгып. До конца чыгып. Бияктан топ эле эки эле да Баку менен ким? Эгер ошону деген барабыз десеңер, пожалуйста, айткыла, биз деген тияка барып түшүп калабыз депчи, центрга же базарга. Жок, ал өйдө ылдыйдан өйдө айла жок чыкчылар чыгып элатат. Үстүдөн ылдый алып келген болгондо болмок кой. Базарга Качан аяндан мен мисалы бир эле иш алып келсем, мен сенин үчүн барбайм деп атып, мен кандай кимге чакырышым керек? Ал жана ошол карачы. Чоң жана. Ишо балдар базардан Киши жок болду да. мен азыр муну буртпага чыгып айтам. Жок, негизи бирөөнүн баласына кыйкырганга укугу жок да. Кыйкырат экен отуруп алып мына коркутуп, сен өт дедимдер. Мындай истебейли азыр. Жок, негизи өзүңөргө тартипке келтиргиле, анан акча маселесин чечкиле. Эл дагы жөн эле айтпайт. Значит, айткандан кийин бир себеп болуп атат. Ошону обсуждение кылып өзүңөрчө отуруп чечишип койгон. Андан артысы ушундай болбосун. Сиз постоянно эле ушул келип атып, элдин сөзүн угасыңар. Маршрутниктерди бир убакытта токтотуп киргизгиле да, общий болуп калат. Биз общий бетин айта албайбыз. Сенде эмес жанагы бар бирөө көч синеке балдар даже остановкадан мына корунуп турушат да акчасы жок да убакытта сен эми баягы кээде рахмат бул кишиге сөгүп салып эле чыгарып таштайт мындай болсо азыр Русланов сизге эч ким эчтеке айтып жүрүүнү ортугубуз келбейт анткени Бөрбашта иштешип бөлүнүп калдыңыз биз айта турган кишилер бар ошо силердин араңардачы сиз айткан менен тоотпой эле ошентип келатат го бир жолу билесизби ызычы болгонбуз Русланов Мессиге барган мына коркутуп атат балдарды деп ошондо сиз жалгыз ызычы болдуңуз кайра эле ошол айылга жүрүп атты го Мен ошо бригадирликти өткөргөндөн кийин кайран болуп турду ошонучу мен мисалы деген иштебейин дедим байкачы азыр деген балдар айтат сен эмнегеде Бөрбашка эле күйүп пыша бересиң депчи баягы өткөндө дагы жөнүнө таш ийсем бекер эле бир ошондо канча айтышты сен элди жаман көрдүң окуучуларда мен мисалы акча деп албайм айылдын ичиненчи эл аябай жакшы көрдүм негизи Руслановго биз эч ким эчтеке дей албай атабыз да ошон үчүн азыр көбүнчөсү унчуккусу келбейт сизге жаман көрүнүп же жакшы көргөн адамдар кантип просто биз көргүбүз келип атат дедим маршрутниктерди демекчи Рашидо графигин тууралап карасын жана 3 мал жүргүзүлгөнгө макул болсоңор 5 сом бош берели да 5 сом кошуу да берели. Мындай да биз деген кичи бала отурабыз, чоң бала отурабыз. Биз үчүн алабыздын дагы улуу кишини да уважать этебиз да, например, ар бир айдын ичинде. А маршрутниктер эмнеге отуруп алып, киши самалып сизге жол берет. Бөлүнгөнгө жооп бере албайт. Мисалы мен өтсөм айтмакмын. Мен даже өзүм бригадир даже телефон менен сүйлөштүрчү эмесмин. Силер үчүн мага өткөндө Жок, ошондо тукандар 5 сом бош берели. Ошол өзүңөргө жакшы карасын, Өтө оор да. Ой, эми аны баары билет. Жеке машинабыз менен алып жүрөт. Эми алты күнгө чейин
Алтыншы басқа сейді. Ek başka. Az güdüle 3 gün kapsam. Evet, karata. Altı bazar. Başkası iyi olamay çıktı koydu. Ama Nurbat Tuğaz'da hazır veren yaşları oldu bizdi. Berktan ellerine reşka jaklar primerde görüp geledi. Keyinki çoğuluz 7-nji yurga kılalı. Ошону канча болсо болду? 4 болсо болду да. Рұқсатты ама, рахмат аға. 7-нji уақыт бермесең, дроммен аттырып. Сен ошо уақыты бар да Нурбат. Аттыдек негизи дромменен аттыра турган болсо, ошондой өйдө чыгаратын болсо баардыгына Koyula turgan жериңизде сен условия коесуң. Сен условия коесуң. Аны ким коет? Анан коет. Бар бүткөндүк. Анан. Биринчи жерди көрүп турган. Ой, жер шабын алып келсе кайдан атат? Эмне Ошентип бүгүнкү чогулуш жыйынтыкталды. Азыр жеринде барып будущий карьер болчу жерде дагы жеринде карап чечишмек болушту. Жанагы айтылып аткан чогулуштагы кеп боюнча ошол Каракол суусу Токойдун жегинен келет дагы. Бул жерде Каракол салкындуу сууларын тазалоо жаңы салынып атат. Жана чогулуштан кийин чыгышып ушинтип жеринде талкуу болуп аткан кез. Мына коктун ичи Каракол суусу толугу менен Каракол суусу агып атат дегиле. Ушул мукту казуу боюнча, ушул муктан казып, өзүнө айылдын жигиттери жеринде көрүп атышат. Анткени деген жактан бирөө уже картасын кидирип койгон болот да. Анан бош эмес деп коюш мүмкүн. Бирок айырга жакшы эле нерсе. Анан ошон үчүн мен кайра бош. Мен жана айттым го негизи деген. Барат өчүмдө туруш. Жанагы эмеси жок эле, эл уруксат жок эле казып алат. Казатпайбы. Силер дагы ойлонуп туруп, өзүм дагы өзүм бар болот деген жок. Башка адам бар. Ондой киши менен Инвестордун пока эч кандай лицензиясы Минприродадан алына элек экен, Мингеологиядан. Сурап аткан жерим могу Солдат көпүрө деп коет. Ошондон ылдый, могу жаарды бойлой 3 гектар аянтта суунун русласынан сурап атат да. Эми азыр мамлекет өнүгүп атат, өсүп атат. Курулуш бүт жерде курулуш болуп атат. Курулуш материалдары жеткисиз болуп атат. Ошондуктан казуучу компания дагы өзүнүн иш аракеттерин мыйзам чегинде ушул учурдагы талаптарга жооп бергилей кылып эмнеси болсо дагы пайдалуу жактары көбүрөөк болсун, табигатка зыян тийбегендей.